Дагы бир керемет күндүн чактышы кутмандуу болсун жакшылар деп ысык саламыбызды узатуу менен биргеликте биз чактыш программасын ачык деп жарыялайбыз. Анда эмесе келиңиз сиз экранга жакыныраак олтуруңуз. Алдыда болуп көрбөгөндөй керемет атмосфераны чогуу жаратууга биз даяр. Андыктан экран астында жазылып турган номерлерге билдирүү каттарды узата бериңиз. Келген коногубузга болгон суроо талаптары барбы, каалоо тилектери барбы, алардын баарын биз кабыл алабыз. Ар качанда Баткен телеканалы сизге кызмат кылууга даяр. Анын ичинде чактыш программасы башталды. Шарлота Ишматова студияда. Анда эмесе келген коногубуз менен тааныштырып, дароо төрүбүздүн көркү болуп отурган коногубуз менен маегибизди баштайлы. Өзгөчө кызыктуу эфир болот деген да ойдобуз. Ар тараптуу талант студиябызга келип отурат. Баткен облустук Аппаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрынын керемет актеру, айтор ырчы десек дагы болот. Нимат Абдулла уулу бүгүн биздин студияда мейманда. Кутмандуу күнүңүз менен. Рахмат, бирге болсун. Кош келдиңиз. Кош келдик. Студиябыздан көргөнүбүзгө кубанып турабыз. Жалпы эл менен амандашабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Баткен телеканалынын көрүүчүлөрү, жалпыңыздардын ушул кирип келген ыйык Рамазан айыңыздар менен ушул кармаган орозоңуздарды жараткан өзү кабыл кылсын. Сиздерди чакырганыңыздарга чоң рахмат. Келе албай калдык эле алдыңкы жолу себептерге байланыштуу мына буйруп бүгүн келип отурабыз. Сөзсүз түрдө алардын баарын биз эске алып бүгүн студиябызга чакырып отурабыз. Суранычыбызды четке какпастан атайын келип берген сизге дагы рахмат айталы. Анда эмесе өзүңүздөр көргөндөй эле бул жигиттин атын эмес, Мактумгулу деген жигит го деп көпчүлүгүңүздөр таанып калдыңыздар болуш керек. Дал ушул жакын арада эле дал ушул драма театрда өзгөчө Мактумгулу Прага деп аталган спектакльге күбө болуп, бул жигитибиздин талантына таазим этип өзүнчө эле бир күбө болдуңуз болуш керек. Дал ушул жигит десек дагы болот, Ал кезде башкача болчу, ал кезде кичине боёнгон болчу, анан моундай бир чоң баш кийимдерди кийип алган болчу эле. Өзгөрүп кеттирби деп атсаңыз керек. Келиңиз, дал ушул Мактумгулу Прагадан алгачкы эле суроо бергим келип турат. Дал ушул сахнада аткарып атканда элдин кол чабуусу дагы буга чейин элдер айткандай аягында бүткөндө 15 мүнөттөй кол чаап турушту го. Эми бул элге жаккандыгынан кабар берет да. Ошол учурдагы сезимдер сиз ойлогондой аткарып бере алдыңызбы, ойлогондой жетти деп ойлой аласызбы элге? Албетте, бул оңой спектакль болгон жок. Себеби менин чоң сахнадагы эң алгачкы ролум болду. Биринчи жолу ушул чоң ролду ойноп, биринчи жолу режиссер менен иштешип дегендей колдон келишинче аракет кылдым. Ошол 3 айлап даярданып, жыйынты чыгып ошол премьерасын койдук. 30 март күнү койдук, ошо адашпасам. Элдин кол чабуусу албетте бул ар бир чыгармачыл адамга эргүү берет. Чындыгында мынчалык деңгээлде болот деп өзүбүз да күткөн эмеспиз. Себеби 3 айлап даярданып, биз бул Мактумгулу жөнүндө өзүбүз терең билбегендиктен бизге режиссер эже дагы айтып атканда, силер али спектакль чыкпайынча бул мени спектакль түшүнбөйсүңөр депчи. Окуй, текстти жаттайбыз, анан ойноп, ушул премьерадан кийин анан ар бир актерлор өзүбүздүн ролубузду түшүнүп, ошол жерден ушундай экен деп ошентип түшүндүк да спектакльди. Демек, сиздер ойлогондон дагы жогорку деңгээлде аткарып бере алдык деп ойлойсуздар, Мындай аткарып эмес, элге жетти деп ойлойсуздар, Элге жетти деп ойлойбуз, себеби жаман болду деген сөз угалексиз. Укпадык. Кудайга шүгүр, баары жакшы болду деп айтышып атат. Биз дагы Баткен телеканалынын жалпы жамааты менен барып алып болушунча көрдүк окшойт. Ыйлаганыбыз ыйлап, өзгөчө сезимдер менен өзгөчө кубануу дагы, бир толкундоо дагы сезими сизде эмес, бизде дагы болуш керек. Көрөрмандардын баягы атынан сүйлөй турган болсом. Анан деги эле дал ушул Мактумгулу деген мырза өзү ким экен, эмне үчүн аны аткардыңыздар деген суроо болуп атат да. Мактумгулу деген бул түркмөн литературасынын классикасы, түркмөндүн поэти деп ошентип айтып коюшат. Мактумгулу бул өзү түркмөн улутунан болгон, бирок ошол кыйын заманда качып ошол Иран өлкөсүнө барып калат. Үй бүлөсү менен көптөгөн түркмөндөр ошол жакта бул 1724-жылы ушул 18 майда жарык дүйнөгө келет ошол жакта. Ушул күнгө чейин 10.000 сап ырлары сакталып калган да, ушул күнгө чейин. Аны дүйнөлүк ырларыны азыркы учурда дагы ошол дүйнөлүк баягы эксперт кылып талдайт го ырларды. Ошолор азырга чейин изилдеп ырларын
изилдеген учур мезгили азыр. Бул ырлары өзүңүз да көрдүңүз окшойт спектакльде. Барып сүйүүгө дагы сүйүү жөнүндө болот, барып эле жашоо тууралуу болуп кетет, ошондой ар кандай маанидеги ырлары тараганда ошол элге. Азады деген Азады Давлет Мамбет деген атасы болгон, атасы дагы чоң түркмендин поэти болгон. Атасынан калган, баласына калган өнөр деп да ойлойсуң. Анан мен бир жагынан ойлоп кеттим, жанагы сүйгөнүнө жетпей калгандан кийин дагы ушунда бир өзгөчө болбогон өнөрлөрү, таланттары ачылып кеткенби депчи. Эмнеге дегенде мен эле жалган айтпасам, ошол башкы каарманды жараткан кызыбыз деле жеткиликтүү ойноду болуш керек. Дал ушул кызга сиздин сүйүүңүз жетпей калып, өзүнчө эле бир күйөттөн бир өзүңүз айткандай 60 саптай ырды айтып салдыңыз да, Анан бул негизи бул акын ошол поэт болгон, бирок ошол сүйүүсүнө жетпей калып, ошондон бул дербиш болуп келет да. Сүйүүнүн күйүтүнөн бул дербиш болуп чөлдө жүрүп, ошол жакта уктап калат. Уктап калганда ошо түндө түшүнө 4 сахаба келип, жүрөгүнө эме берет, ыйман берет. Ошондон баштап бул Аллага жакындап, ыйманды таанып, ошо ырлардын саптарында бар. Көздөрүмө жаш толсо, барсам Кабаны көрсөм, арап уулдарын көрсөм, деп ошондой ырларында камтылып кеткен да. Сонун дагы коюлабы ушул Мактумгулов Прага деп? Мактумгулов Прага спектакли буюрса ушул так датасы белгиленет, бирок ушул жалпы Баткен элине суранычтар боюнча кайрадан ушул элге койсокпу деген пландар бар. Эми аны биз чечпейбиз. Биз ушундай бир учун угуп алдык, ушул элге дагы кайрадан берсекпи деп. Андан сырткары бул Түркмөнстан өлкөсүндө октябрь, ноябрь айларында фестиваль болот, чоң. Ал жака бир гана Кыргызстан эмес, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан, ошол СНГ өлкөлөрүнүн командалар келет спектакль фестивалга. Кыргызстандын атынан болсо биз жалгыз ушул Баткен музыкалык драма театры барып, ошол биздин Кыргызстандын атынан Кыргызстандын атынан биз барабыз. Кудайга шүгүр, бизге буйруган экен. Ошол. Анан 3 ай аралыгында деп калдыңыз, 3 ай аралыгында ушундай бир чоң ролду алып чыгуу, анан биринчи жолу болот деп атпайсызбы? Кыйынчылыкка жаткан жокпу? Мен ушул Апал Жайнаков атындагы музыкалык драма театрына ушул спектакль менен бирге жумушка кирдим десем болот. 9 ушул жылдын 9 январынан баштап официалдуу түрдө иштеп баштадым. Ошол күнү биздин ушул белгилүү режиссер эжекебиз Урматкан Алим ошол күнү ал министр Султанраевдин атынан биздин театрга келет. Мен бул жактан жумушка киргенде эле ушул эженин мастер-классынан башталды. Мастер-класс 10 күндөй мастер-класс болду. Андан кийин ар бирибизге текст берилди, сценарий берилди. Мен башында мага ошол Мактумгулдун жанында курчап жүргөн периштелердин ролу тийген. Мен периште болуп даярданып уже бир ай өткөндөн кийин себептерге байланыштуу биздин Мактумгулдун ойноп аткан жигит себептерге байланыштуу спектакль ойнобой калды. Анан мени коюшка туура келип калды да. Анан мен айттым, мен жаңы келдим, сиз менен бирге келдим, мен чоң сахнага чыга элекмин, режиссер менен иштеше элекмин десем, абдан жакшы болот, ушул буюрса сенен чыгат деп мага Мактумгулдун текстин берди. Ал жакта бир адашпасам, кара сөздөн сырткары 60 куплеттей ыр бар. 60 куплеттен көбүрөөк. Ошон эч ким чынды айтканда, ачык айтканда көп ишенген жок. Бул жаңы эле келген бала депчи. Анан мен өзүм деле ишенген жокмун. Себеби буга чейин Москва шаарында кыргыздардын жалгыз Аян деген жаштар театрынан, мигранттардан курчалган театр бар болчу. Мен ал жакта ойноп калдым кичине. Ал жакта да ушул текстти жаттай албайм, унутчаакмын деп чоң ролдордон качып, арттагы кичинекей эпизоддорго ойноп жүргөм да. Келип ушул 3 ай даярдандык, өзүмө өзүм ишенбей азырга чейин ушуну ойноп чыктымбы деп ишенбей. Сонун.
ийгиликтер болсун мындан кийин дагы. Баштаган жолуңуз ушундай эле бир чоң кадам менен баштаптырсыз. Мындан кийин демек дал ушул чоң ийгиликтерди багындыра бериңиз, ошого жараша эле. Анан деги эле сиз айтып атасыз, мен ушул баягы 60 сап ырды деп коем, мындай сөздөрдү жаттоо керек депчи. Ошол учурдан урматтуу көрөрмандар, адашуу болгон жок да, ушунчалык образдын ичине кирип жашап калат окшойсуздар негизи, актерлор. Бул режиссерубуз өтө күчтүү эже да. Бул эженин өзүнүн жолдору бар экен, ушундай негизи көптөгөн спектакльди түшүнгөн, театр түшүнгөн чыгармачы инсандардын оозунан уктум, мага айтты, ошол өр түрүндө болгон спектакльди ойнош өтө кыйын, анча-мынча эме ойной бербейт депчи. Мен текстти алдым, жаттап, кийин ойногон жокмун. Ошол эже айтты, сен текстти спектакль аягына чыкканга чейин колуңа кармап ойноп жүрө бер деп да. Мен ойноп, текстти карап ойноп жүрө бердим. Ошо мизансцена деп коет экен, ошол кыймыл аракеттер. Ошол убакта ошону окуп жүрүп, кийин ошо бир жума калганда толук ошол жаттап бүттүм. Образга киргенде ал сөздөр өзүнөн өзү келе берет экен, чынында жатталган сөздөр. Башкача жаттай турбайсыздарбы анда, мындай башкача сезимдер менен кабыл алуу дагы бул өзүнчө бир эрдик болсо керек, Урматтуу көрөрмандар, Мактумгулус Прага деп аталган спектакльде өзгөчө башкы каармандын ролун жараткан мырзабыз бүгүн биздин студияда мейманда, өзгөчө керемет актер деп дагы айтууга болот. Жаш болсо дагы келиңиз, эми дал ушул Мактумгулус Прага спектакль боюнча сүйлөштүк. Эми сиз өзүңүз тууралуу сурагым келип атат. Сиз өзү жаш эле болсоңуз, эми жашыңызды айтпай эле коюу макул. Качантан бери ушул актерлук жагына, чыгармачылык жагына кызыгып, ошол жаатта келатасыз? Эң алгач эмнеден баштадыңыз? Же болбосо кесибиңиз такыр эле башкабы деген суроо жаралып атат. Ачык айтып берейинби? Боло берет. Мен көпчүлүк ушул спектакльден кийин мага келип, өзүмө келип да, мен жанымдагы адамдарга да барып сураганын угуп калдым. Бул жигит кайсыл театрдан келди, Бишкектен алып, жалдап алып келип ойноттуңарбы депчи. Мен өзүм ушул Баткен районуна караштуу Карабак айыл өкмөтүндө туулганмын. Ошол жакта 11 класска чейин окудум. Андан кийин 2012-жылдан баштап 2015-жылга чейин Ош социалдык университет, азыркы мурдагы Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык коллежинде дарылоо иши кесибин аяктаганмын да. 2015-жылы бүтүп, өзүм кесип боюнча медик, фельдшер. Анан ошол жакта коллежде окуп жүргөндө деле ошол иш-чараларга катышып, ырдап, бийлеп дегендей. Кийин Москвага кеттим, 2015 бүтүп Москвага кеттим, кесип боюнча иштебедим. Москвага барганда барып эле ушул тойлордо кызмат кылып, ал жакта деле жөн жүрбөйбүз. Концерттерди алып барып, анан тааныш аркылуу ошол Аян деген театрды угуп калып, ошол театрга кирип, ошол жактан кичине спектакль эмне, театр эмне, сахна эмне кичине болсо да маалымат алып, ойноп калып, анан 2018, жок, 2022 ушул Кыргызстанга келип, Баткенге келдим. Келип ушул жумуш барбы деп театрдан сурадым. Эмне үчүн театрга, эмне үчүн дарыгерлик? Өзүңүз негизи дипломуңуз дарыгер болуп атса, ошол жака кадам таштабай, эмне үчүн театр? Негизи кичинемден эле ошол сахнага кызыкчумун. Анан эмне үчүн дарыгерлик кесип тандап алдыңыз? Бул эми ушундай болуп калды. Же мугалимге окуш керек болду, же медикке окуш керек болду эле. Мен ошол медик тандаганмын да. Мен ойлоп атам, иши кылса, Ошто болсо болду окшойт деп элечи. Жок, андан деле эмес. Негизи Бишкекке деле окуйн деген кызыгым бар болчу. Ушул буйрук бош болуп калды. Жакын деп, Баткенибизге жакын деп келип кетип турам деп. Келип кетип тураттыңыз, 5 жыл аралыгында. 3 жыл окудук. Жакшы экен. Тамаша албетте. Ошол кесип боюнча кызыгуу жок болду, чындыгын айтайын. Ошол мен окуткан мугалимдер көрүп аткан болсоңуздар, кабыл болуңуздар. Негизи коллежде окуп жүргөндө эле айтчы мен ага эжекейлеримчи. Нимат, сен эмнеге мед коллежге тапшырып калдың? Сен актерскийге же барып Бишкекте ырчылыкка окубайт белең деп. Демек, үйдөгүлөрдүн каалоосу боюнча тапшырып калдык. Анча-мынча да ырдап. Жакшы экен анда, ырдатып көрсөк да болчу да экен да, анда биз сахнабыздан, биздин сахнабыздан болобу ошентсе?
макул анда бир-эки ушул элдик чыгарма Сарой деген чыгармадан берип берейин. Кабыл коюңуздар, Нимат мырза өзгөчө керемет тырдын коштоосунда биздин бүгүнкү программабызды шаңга бөлөйүн деп турган учурда жөн олтурбай сиз дагы кол чаап коштоп турсаңыз дагы каршы эмеспиз. Кеттик. Саройдун гана салкын ай тоосуна сагызган ганаң уча тез оосунан санамаганаң алыбай издесем кантейин таба албай койдум ордунан Көкөйдүн гана көркөм ай тоосунан көгүчкөн ганаң уча тез оосунан көңүлгө ганаң алыбай издесем мен кантейин көрө албай койдум Сонун сизди ырчы катары эле эфирибизге чакырсак болот экен, Буюрса. Аккордеон же болбосо комуз ошондойлордун коштоосунда ойнойсузбу негизи? Мен жок, музыкалык билимим жок, инструментти ойной албайм. Кызыгып, кайсынысына кызыгасыз? Комузга, ушул өзүбүздүн улуттук комузга, комуз менен ырдаган жаат. Болду анда. Жарамазан айтып жөнөгөндө сизге комузду карматсак болот экен. Биздин көрөрмандарыбыздын дагы бул жактан СМС катты узатып туруп, жана Жарамазан дагы жигит го деп ошон үчүн ооба биз өзгөчө Баткенди шаңга бөлөгөн Жарамазан деп аталган жакшы бир программаны көрөрмандарга уюштурганбыз. Алардын биздин командабыздын катарында Нимат мырза дагы өзүнчө бар болчу, өзүнүн ак батасын берип жүргөн болчу. Ооба. Анан сиз дагы бул нерсени туура таптыңыз. Караңыздарчы, биздин көрөрмандарыбыздын кандай бир баягы өздөрү активдүүлүгүн көрсөтүп, ошол жигит го деп атайын тааныганыңыздардан эле биз айланып кетсек болот экен. Рахмат. Ооба. Нимат мырза, деги эле дал ушул айтып атпайсызбы, Мактумгулу спектаклине кайра келе берели. Ушул кишинин, ушул актёрдун сапатын сиз болушунча өзүңүзгө алдыңыз да, өзүңүз көрдүңүз да, баягы боло турган ишти алдын ала көрүп кое тургандай эле болду да бизге. Эгерде сизге кайрадан баягы ушул өзүңүздүн жеке жашооңузда орун ала турган болсо, кайсыл жерин өзгөртүп салмак элеңиз? Өзүңүздүн жеке жашооңузда, Ниматтын жашоосунда ошондой нерсе орун алып аткан болсо, спектаклдин бир жетпей калган, ошо армандашкан жерлери боло турган болсо, кайсысын алып салып эле өзүңүзгө бакыт жолун эртерээк ачып алмаксыз? Сүйүү, ыйман деп калдыңыз, Эгер менин жашоомду спектакль кылып жаза турган болсо, ошол негизи бир сөз бар го. Бул жашоодо эки нерседен адашпаш керек, ошондо адам бактылуу жашайт деп. Биринчиси бул түбөлүк жар, экинчиси өзүңдүн кесибиң. Эми Кудайга шүгүр, түбөлүк жарыбыздан адашкан жокпуз. Мен ойлоп атпаймынбы, мендиле бир нерсе кылып кармап калат окшойт депчи. Эгер Мактумгулдун ордунда мен болсамбы? Анда мен ошону айтып аткам. Эртерээк мен өзүмдүн жашоом жок. Ошону айтам да, жеке жашоосуна берилгендик окшойт. Ага деле кененирээк алдыда токтолобуз, Если Мактумгулдун ордунда мен болгондо, меңилин эртерээк эле алып качып кетмегиле. Же алып, негизи ал заманда бул эми 18-кылымдагы болгон окуя. Меңилини алып качып башка жака кетип калмактын эч ким жок. Болду. Эчкимге билдирбей алып качып кетип калган. Чындап Оригиналдуу жооп болду окшойт, заманбап жооп болду окшойт. Билем ал кезде мындай нерсе туурабы, туура эмес беле. Анан ушул спектакльден кийин сизге мындай болду сунуштар? Ушул жака көргөндөр көп болду да, мындай атайын келип, ары жактан, бери жактан, областтардан келип калышты. Жүр биз жака биз сени алып кетели өзүңүздүн театрга, же болбосо өзүңүздө мен ушундай күчтүү актер кеп кетип калбаймынбы Бишкекке деген идея болгон жокпу өзүңүздө? Анда ушул кече премьерага ушул Жалал Абад театрынан, Ош театрынан келишти, келип өздөрүнүн жеке каалоо тилектерин айтып кетишти. Эми барсак болот, Жалал Абад деле, Ошто деле, Бишкекте деле иштесек болот, бирок ушул өзүбүздүн Баткен театры
Кыргызстанга буюрса, Кыргызстанга эле эмес, ушул коңшу өлкөлөргө таанысак деген ниетибиз бар. Ушул театрыбызды өнүктүрүп, ушул Баткен театры бар экен деген жалпы элге таанысак деген ой тилектерибиз бар. Демек, патриот инсаны катары ушул жакта эле калып, ушул жактын театрын көтөргүңүз келет, Буюрса. Бул дагы жакшы болсо керек. Албетте, өзүбүз Баткенден болгондон кийин өзүбүздүн театрды колдонуш керек деген, көтөрүш керек. Ооба, туура эле сөз, ооба. Анан ошол кесиптештериңиздердин арасында же болбосо баягы кесиптештердин эми сиздерде эмне деген таланттар иштейт, драма театрда биз билбегенден канча болсо дагы кандай колдоо көрсөтүшөт сиздерге, өзгөчө жаштарга? Өзгөчө сиздин талантыңызды көргөндөн кийин алар эмне болду? Алар кандай кабыл алышты? Албетте, бул талантты көрдү, кече спектакльде ойнодук. Албетте жакшы, баары күндө көргөн сайын Мактоңгулу молодец. Мен уже театрда атымды Мактоңгулу коюп алышты. Мактоңгулу десе да мен өзүм эле мынтип карапчы. Ошол кайман ат болуп калды Мактоңгулу деген. Жагат эң башкысы өзүңүзгө? Албетте мен азырга чейин өтө кубанычтамын. Ушул рол мага буйруган экен. Өтө чоң роль. Буюрса дагы алдыда ийгиликтер алдыда. Буюрса ушул фестивалда да жакшы ойноп, жакшы үмүтүн акташ керек. Ошого чейин кайра даярданып. Ошол. Колдоолору тууралуу сурадым эле. Ошол. Кесиптештериңиз. Албетте колдойт. Өзгөчө жаштарды биздин театрда аксакалдарыбыз бар, көп жылдан бери иштеген. Алар ушул жаштарды аябай колдойт. Көңүл буруп күндө өздөрүнүн эмелерин, кеңештерин айтат. Азыр күнгө чейин дагы спектакльден кийин дагы эле ошол чакырып, мындай көп кетпе, ушундай ролду ойнодум деп өзүм жоготпо, жылдыз болуп кетпе, жылдыз болгондорду көрдүк, тексттерин күндө кайталап жүр. Ошол өздөрүн сахнада кандай алып жүрүш керек, көчөдө кандай алып жүрүш керек, албетте өздөрүнүн кеңештерин берет. Албетте жаштар бул театрдын келечеги деп өздөрү да бизге айтышат. Ошол. Негизи эле мындайда сиз сүйлөп атсаңыз, албетте колдоо көрсөткөндөргө ыраазычылык айтабыз, бирок ошол эле учурда дал ушул чыгармачылык жаатында, бир гана театр эмес, негизи эле чыгармачылык жаатында көрө албастык, бут тосуулар деген аябай көп болот да. Ошонун айынан, ошонун баарына чыдап, анан чыдаганда гана сен чокуга, эң бийик жерге жетесиң деп коюшат экен да. Ансыңарында сиз өзүңүз эми гана баштадым деп калбадыңызбы? Демек, жогорудагылар айткандай эле жылдыз болуп кетпей, ушул бирдей баягы бирдей эле кетсеңиз, бирдей эле орунда кетсеңиз, анда сиз баягы көптөгөн эле Баткендин атын чыгарган мыкты актерлордун саппашында болсоңуз керек деген ой болуп атат. Буну эмнеге айтып атам? Сөзсүз түрдө ошол нерселердин баарына чыдаңыз деп эле болушунча, чыдамгайлыгыңызга тилектешпиз деп эле ошону суранып атпайбызбы биз? Ооба. Ал эми биздин көрөрмандарыбыз тарабынан келген суроолор дагы бар экен, урматтуу Мактоңгулу мырза. Алардын биринде мындай дейт: саламатсыздарбы дейт, кутмандуу күнүңүздөр менен чактыш программасы дейт. Мен бул аканы деп жазган экен, тааныйм дейт. Сизге ийгилик каалайбыз, бар болуңуз, Баткендин атын чыгарып жүрө бериңиз. Биз сиз менен сыймыктанабыз деп билдирүү катты узаткан. Рахматыбызды айталы. Рахмат. Кайдан тааныйсыз? Ал жагында жаза койсо болмок экен. Кутмандуу күнүңүздөр менен дейт, Немат мырза, сизге ийгилик каалайбыз дейт. Көп ийгиликтерди жарата бериңиз. Биз ошол спектакльди көрдүк дейт. Шарлота аябай сонун болду, көзгө жаш алып көрдүк го чиркин дейт. Дагы качан болот экен? Ошону сурап айтып берип койгачу деп. Соңку сандары 12:25 менен аяктаган абоненттин жообуна так күнү чыга элек деп айттыңызбы? Ооба, так күнү чыга элек, бирок ушул май айында болуп калышы мүмкүн. Май айында. Ушул Мактоңгулу спектаклин кайрадан ушул Баткен жерибизге, Баткен элибизге коюп берсек деген ниетибиз бар. Азаматсың эним, мыктысың, драм театр өнүгүп келе жатат. Силердей жаштар бар болгула деп билдирүү катты узатып атат. Андан сырткары аябай сонун баягы эмне деп коет, быйтыкчалар менен кооздоп, колдордун чабып, ошол эле учурда гүлдөрүн узатып аткан жалпы активдүү көрөрмандарыбызга дагы ыраазычылыгыбызды айталы. Сиздер бар, биз дагы баягы жакшы, бактылуу телеканал, анын ичинде чактыш программасында дагы активдүү көрөрмандары бар экен деп ишенип, сезип жашайлы. Бүгүн бизде актер өзгөчө Мактоңгулу Прага спектаклинин башкы каарманы Немат мырза мейманда. Келиңиз анда эмесе. Дал ушул 60 сап деп калдыңыз. 60 саптын 1 сабынбы, 2 сабынбы айталыбы? Макул. Дал ушул спектаклдин кыскача роль суранып атам. Ошол
Мактымгулдун сүйгөнү меңли бай үй бүлөгө ырасылын сурабай туруп ошол бай үй бүлөдөн келип куда болушат да, меңлини алып кетип калышат. Ошол кезден Мактымгулунун жазган чыгармаларынан, ырларынан айтып берейин анда. Жакшы болот. Мактымгул элем кайгызаар чегип, таза гүлзардан айрылдым. Gözümden kandığı жаш төгүп, сүйүшкөн жардан айрылдым. Жаркырап нур чачкан күндөй, сыпатын сүрөттөйм сүйлөй. Эрини шекер оозу гүлдөй, чачызымдай кыздан айрылдым. Ширин жанда болбостур сабыр, ырахат деймин тарттырса жабыр. Каракчы кашта кап-карада бир, канкор көздөн айрылдым. Айрылдым чуңа гүлүмдөн, кара каштуу сүмбүлүмдөн, мукам үндүү булбулумдан, ширин сөздөн айрылдым. Көңүл менен жүрөктүн жаны, 8-5 багы, мөмөлүү дарактан айрылдым. Куштар учпас чөлдө калган өлүк мени көрүп өлүктөр да ыйлашат. Өмүрүндө ырахатты сезбеген надандар да мага жашып ыйлашат. Кантип турам, сыркоо тийип суладым, чынжыр кийип кулөңдөнүп курадым. Отко түштүм, кебап болуп турамын, шиштер дагы мени кошуп ыйлашат. Бүкүрөйдүм зырп-зырп согот жүрөгүм, көкүрөктөн онтоо чыгып жүдөдүм. Көз жашымды көлгө кошуп жүрөмүн, ал көз жаштар мени жоктоп ыйлашат. Асыл таштар капчыгайга урунат, мен зарлансам нөшөр жамгыр куюлат. Тоолор дагы чайыр болуп суюлат, таштар дагы мени кошуп ыйлашат. Oldu. Daha kişine açsam. Ыйлап берет белеңиз. Көзүмдөн жашып кетет окшойт. Кирип кеттиңиз да образга, э? Ооба. Чыгара албай калып жана манас айткандарды чыгара албай калат. Негизи ошондой. Мен да ошол токтой албай каламбы деп аракет кылып ушул жерде токтодум болсо аягына чейин айтып салмак. Манастан ким калышпай турбайсыздарбы сиздер деле. Жакшы экен, сонун баягы керемет сөздөр аны айтуу дагы жеткизүү дагы өзүнчө бир кыйын болсо керек. Ыйлабаңыз, өзүңүзгө келиңиз. Мактымгулу баягы Мактымгулунун образына чыгыңыз деп айталы. Бул Чактыш программасы. Дегиле бизде азыр экран артында көрөрмандарыбыз, анын ичинде жаштарыбыз аябай көп да. Анан өзгөчө жаштарыбыз көп. Негизи эле сиздин оюңуз боюнча актер болуу үчүн эң башкы курал эмне болуш керек деп айта аласыз? Анан аларга кандай кеңеш бере алат элеңиз? Мисалы, актер болгум келет, деп эми жаштар эми заман талабына ылайык биз кичине баягы мыкты болгондорду эле дароо артынан ээрчип же болбосо ошол нерсеге көбүрөөк басым жасап калдык да. Туурабы? Сизди ошол көздөрү менен көрүп кеткендер азыр ошондой өздөрүнүн билдирүүлөрүн узатып атат. Мен баламды актер кылайын деп аткам, эмне кылайын дегендер да көп экен. Ошолорго жалпылап эле жооп айтып коелу. Албетте, биринчиден бул адамдын өзүндө талант болуш керек. Ошол эгер өзү чын жүрөктөн каалап актер болом, режиссер болом, ырчы болом, жалпы ушул чыгармачыл адам болом деп өзүнө кызыккан, өзү ишенген адам болсо, албетте бул окуш керек. Албетте биринчи очередь бул билим, окуп алыш керек. Көптөгөн окуу жайлар бар. Дарыгерликке да койбойсузбу? Эгер негизинен көпчүлүк, ачыгын айтыш керек, көпчүлүк үй бүлөдө ата-эне каршы болот да. Ооба. Каршы болот. Ооба, эмне үчүн? Ал нерсе мен башынан эле өткөн да. Ошол мен билбейм, эми мурда ушул артист десе баары элдин ою жаман болчу да. Артист десе, бул артистпи депчи. Эгер ата-энеси колдоп турса, ошол адам, если ошол чыгармачыл адам болом десе, албетте окуш керек. Талантты катып кое албайсың.
көптөгөн мынакей Бишкекте, Ошто көптөгөн окуу жайлар бар. Ошол жакта окуп, билим алып, албетте келсе болот. Биздин театрдын эсилип Баткен театрында иштейм десе, биздин эшигибиз ачык жаштар үчүн албетте. Ошол бизге жаштар 18+ деп коебуз. Ар жагына. Жакшы, жаштар негизи көп ийгиликтер жаратат. Сиз айткандай, эгерде каалоосу болсо, бир аз таланты болсо, анда менимче сөзсүз түрдө өзүнчө ошол кесиптин майын чыгарат каралса керек. Сиз жогоруда айттыңыз, мен үй бүлөм каршы болгон эле деп. Эмне үчүн каршы болгон эле? Эмне үчүн азыр сыймыктанып атышса керек, э? Келди спектакльди көргөнү. Анан кийин не дешти алар? Апам келди, апам келип спектакльди көрдү, тууган уруктарым келип көрүштү. Албетте баары молодец деп өзүнүн эме жакшы сөздөрүн айтып, азыр эми түшүнүштү. Баары бир сахнаңды таштап эткенсиң, мурда эле ошол жакка окуй бербепсиң депчи. Сахнада баары бир башкача, мисалы сиз сыймыктандыңызбы ошондон кийин, алар айтып атса, дагы эргүү келди, мен дагы спектакль башкы каарман 60 эмес 100 сап болсо деле жаттайм деп калдыңызбы? Албетте, буюрса. Негизи билим алыш керек. Мени да тилекке каршы ушул актёрдук билимим жок. Буюрса окуйм, иштейм дагы, буюрса окуп дагы. Албетте бул диплом керек нерсе. Окуш керек. Ооба, дипломдон дагы мен ойлойм, көбүрөөк талант керек деп, талантыңыз эле ташкында өсө берсе, менимче бул эч кандай дипломдун дагы мындай кереги, кажети жок болуп калса керек. 99% эмгек, 99% эмгек, 1% дипломду коебуз. Талант болсо, албетте ийгиликтер болот. Ооба, демек өзүңүздө ошондой талантым бар деп эле кечке үйдө жата берген дагы болбойт. Мен таланттуумун деп коюп эле үйдө отура берсең дагы, сени эч ким тааныбайт, эч кандай ийгилик жарата албайт. Түшүнбөй калдым окшойт. 99% аракет, 1% талант. Талант. Болду. Мен 99% талант, 1% дипломду отпойм, өзүнчө эле тамашалаш. Ооба, чындыгында бирок таланттуу инсандар кызыгуусу, баягы жалкоосу арттырса, ийгиликке жете албайт. Ийгиликке жете албайт. Эмгек кылыш керек. Ийгиликке жетүү үчүн аракет кылыңыз, өзүңүздү аракетчилмин деп эсептейсизби? Буюрса деп коем да. Негизи жалкоо болчумун. Ушул жумушка киргенден бери жоопкерчилик күчөйдү. Жумушка эрте келип, кеч кетип. Ушу спектакль учурунда бизге негизи суббота воскресенье күндөрү дем алыш болчу, бирок ушул спектакльди жакшы чыгаралы деп суббота воскресенье 7 күн бою иштеген күндөрүбүз болду. Кечинде түнү калып, ушул декорацияларын баарыбыз биргеликте актерлор жардам берип, 10-11ге чейин декорацияларга жардам берип, ушул биздин сүрөтчү агайларыбызга жардам берип, ушул акыры чыкты жай дегенде. Жакшы, өзүңүз жогоруда айтып калдыңыз, артист да баары бир, ал артист деген сөзү бар депчи. Ал эми сиздин үй бүлөңүз, өзгөчө жеңебиз ушул нерсени кандай кабыл алат? Кандай колдоо көрсөтөт? Эгерде ошол учурда эле артка тартып, ушуну жөн эле коюп, балким бизнес жаатына же болбосо дарыгерлик жаатына өтүп кетпесе, эмне дейт элеңиз? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Албетте, азырга чейин деле айтышат. Ошо кесибиң боюнча да иштебейсиңби депчи. Акыры макул болушту. Көндүрткөн окшойт. Акыры ушул спектакльди көргөндөн кийин дагы ойлор өзгөрүп. Ушул спектакльде жетпей турган турбайбы, сиздин үй бүлөңүзгө? Жакшы. Албетте ушул учурдан пайдаланып биздин режиссер Урматкан Алимежеге чоң ыраазычылык билдирип кетем. Себеби ошол эже себепкер болуп ушул чоң сахнага чыктым. Жана ошондой эле биздин театрыбыздын директору, башчысы Бакыт Сүйбекович акебизге да чоң рахмат. Ушул талантымды ачып бергени үчүн десем да болот. Алардын да үмүтүн, ишеничтерин актадым десем да болот.
ошол сөзсүз сиздерге чоң рахмат. ооба, алар сиздер менен дагы сыймыктанып калды болуш керек. Мындан кийин дагы баскан кадамыңыз байсалдуу, арыштуу болсун дейли. Эң башкысы ийгиликтер көп болсун дейли. Сиз үчүн келген СМС катарды барактап отурсам дагы, бирок мындай убактыбыз дагы тар болуп калат экен. Эң башкысы ийгилик каалайбыз. Көп ийгиликтерди жарата бер. Андан сырткары дагы спектакльди күтөбүз дегендердин саны аябагандай арбын экен. Алардын баарын эске алып коебуз деген ойдобуз. Анан Бакыт Сүйүнбековичке өзүңүз барып жеткизип коебуз деген ойдобуз. Дагы койгула деген сураныштар ушундай болуп атат эфирде деп. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандар, бүгүн бизде Баткен облустук Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрынын актер мырзасы, керемет талант Нимат Абдылда уулу болду. Келип бергендигиңиз үчүн рахматыбызды айталы. Болушунча 1 саат аралыгында сизди жан дүйнөңүздү ачканга аракет кылдык. Качылбай калса эмкисинде дагы күтөлү. Буюрса көрөрмандарыбыз сизди дагы да ушул экрандан көрүп калганга алай гана эмес, биз дагы көрүүгө кызыктарбыз. Анан эшигибиз ар качан да ачык. Баткен телеканалынын бат-баттан келип туруңуз. Буюрса. Келиңиз. Жалпы кыргыз элине калуу тилек, эркин микрофон, жакындар, ошол эле учурда бизди сүйүктүү көрөрмандар сизди сыймыктануу менен көрүп отурушат. Алгач ушул эфирге чакырган сиздерге чоң рахмат. Жалпы Баткен телеканалынын жамаатына чоң рахмат. Кыргыз элин эмне каалайм мен? Элибизде биринчиден ушул элибизде аманчылык, тынчылык, өзгөчө ушул Баткен жергибизде тынчылык болсун. Жалпы кыргыз эли ушул ыйык Рамазан айында кармаган орозолор кабыл болсун. Ар бир үй бүлөдө тынчылык болсун, аманчылык болсун. Буюрса, кыргыз элибизге кызмат кылыштан тажабайбыз, кызмат кылырбыз, өнөрүбүздү көрсөтөбүз, буюрса ишеничин актайбыз деген үмүттөмүн. Сөз түрдө. Биз дагы көп ийгиликтерди каалайбыз. Анан көп ролдорду сиздерден суранабыз. Дал ушул драма театрга жаңы чыгармаларды, жаңы спектакльдерди койгонго аракет кылабыз. Жана ошондой эле ушул жалпы калуу тилек айтып кеткен көрөрмандарга да чоң рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Убакыт кетирип, колуңуздар менен ушинтип жазып бергенсиздерге да чоң. Биздин көрөрмандар андайдан аябай активдүү. Анан жазгандарга чын эле рахматыбызды айталы. Сизге дагы ийгилик, көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз. Жогоруда айткандай, эшигибиз ар качан да ачык. Келип турабыз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү эфирибиз сизге жаккан болсо, биз дагы анда ойлогон оюбузга жеттик деп ишенели. Анан биздин эфирлерибизди YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан көрө аласыз. УТРК Баткен деп жазсаңыз, ар бир жактан сизге дос болууга биз кызыктарбыз. Анан ар бир видеонун астына сөз түрдө комментарий бөлүмүнө ой пикир калтырыңыз. Эмки эфирлерибизде биз кимдерди чакыралы, кимдер кызык сиздерге, дал ушул суроолорубузга жооп берип койсоңуз дагы аздык кылбайт. Лайк белгисин сөз түрдө басыңыз, жакты деп коюңуз. Кызматта Шарлотта Ишматова болду. Жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн. Бүгүнкү күнүңүз көңүлдүү өтсүн.